Вот так сделай, например, вот тебе. Саналуу күндөрдөн кийин Каракол шаарынын күнү дал ушул Борбордук стадиондо өтөт. Ал үчүн жасалып жаткан сахна дагы өзгөртүлүп, Ысык көлдүн ортосунда калкыган ак кеме орнотулуп, аны айланып ак куулар сүзмөкчү. Ал эми белгилүү ырчы чоорчулар мында келген көрүүчүлөргө ак кеменин үстүндө өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулайт. Бул жерге өзгөчө сахна жасап атабыз. Сахнабыз Ысык көлдүн атына да байланыштуу, жерге да байланыштуу. Мындай сахнаны биз башка жака жасай албайбыз да. Бул жерге эчтеке лишний эчтеке көрүнбөйт, чыгарбайбыз. Атайын момундай маяктар жасатып, могу жерге островок болот. Арал болот, кичине аралча. Бул жерге камыштар болот, парагон байланыштуу. Камыштар болот, анан кийин дарактарды кылабыз, островдун арасынан аккуулар учат, кыздарчы аккуу болуп. Анан бул маяк болуп, ушул жерлерге светтер коюлат да. Жасалган ак кеме сахнасы стадиондун балансына өткөрүлүп, аны башка дагы маданий иш-чараларга пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындай сахнаны жаратууда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жанышбек Жамурзаев, маданияттын мыкты кызматкери Шакир Арыков, архитектору Заманбек Сапарбек уулу жана сүрөтчү Замирбек Момунов иш алып барууда. Шамандар, всю площадку, да, вот так. Двигайтесь, работайте. Жарым саатка жакын убакытта көл толкунун андагы аккууларды кыймылы менен чагылдырып, театралдаштырган репертуарды 400гө чукул мектеп окуучулары, студенттер жаратат. Аккуулар коңгон Айдын көл аталышындагы сахналаштырылган көрсөтүүнүн көркөм жетекчиси Жумакадыр Курмангалиев, башкы режиссеру Эгемберди Чалабаев. Маданиятыбызды, биздин ушул өзүбүздүн адамды руханий тазалык жакка чакырган, ошол эле биздин көлүбүздү сактайлы, аккуубузду сактайлы деген ушундай бир жакшы ой тилек камтыган маданиятыбызды жогорку деңгээлде көрсөтө турган биздин иш-чарабыз. 2 күнгө созулуучу мындай иш-чарада атайын этно шаарчасы ачылып, анда кыргыздын маданияты, кол өнөрчүлүгү дагы көргөзүлөт. Бул жолдуу маалыматтар боюнча Каракол шаарынын туулган күнүнө 9 өлкөдөн коноктордун келүүсү күтүлүүдө. Каракол кымыш өлкөлөрдүн маданий борбору аттуу ири иш-чарабыздын расмий ачылышы болот. Сиздерди келип биздин жакшылыгыбызга күбө болуп кетүүгө чакырабыз. Биздин концерттин коноктору кымыш өлкөлөрдүн 9 мамлекеттин өкүлдөрү, маданий кызматкерлер, андан сырткары Кыргызстандын эстрада жылдыздары болмокчу. Башталышы саат 19:00-дө 1-июль күнү Борбордук стадион кирүү акысыз. Коомдук коопсуздукту карай турган укук коргоо кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Азыр коноктордун саны такталып, иш-чарага канча адам катышаары эсептелинүүдө. Быйыл Каракол шаарынын түптөлгөндүгүнө 153 жыл толот. Жезгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, ЛТР, Ысык көл облусу.